Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге шаһардың номер 1 районы болып есептелген Ақтилектің 12-ші көшесінен 25-ші дәрегінен сатыла тұрған ушул үй жөнінде информация бермекчимин. Суу, свети, газы, отоплениясы, центральный канализациясы бардығы бар. Түшүңүздөргө кирет бул үй. Сүйүп каласыздар бул үйдү, туғандар. Өтө сонун үй экен. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Бардығы даяр. Жери 6 соток, кызыл китеби бар, документи бардығы жайында. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, Актилекти билип калдыңыздар. Суу, свет, газ, канализация бардығы бар экен. Мына бул жак кичинекей калиткасы, бул жак эң негизги варатасы. Брусчатка басылган, жашыл зона, кыскасы бардығы даяр. Туугандар, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Киргениңиздерде мына 3 кабаттуу сонун үйү турат. Жалпысынан адашпасам бир 7-8 комнатадан турат экен. Подвалы дагы жилой. Аны кошкондо ошо 3 кабат. Үй действительно өтө жакшы качествода салынган. Кийин кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Ичи сырты утепление болгон, бардыгы сонун. Так. Анан оңго бурулсаңыздар, мына жагы жашыл зона болуп калат. Жакшы. Анан мыналар үйдүн сырты, забор, бүт бардыгы сары таш деп коет, ушундай. Траверт эмес, мындай айтканда. Жашыл зоналары даяр. Киргендечи. Бул жака бурулсаңыздар, бул жага дагы жашыл зона. Освещениялар болгон, сөз жок кыскасы. Мына жагы терраса. Өйдө тарабы болсо мына балкон, бардыгы жакшы. Кайсак таппайсыздар. Ылдый тараптарын кафел кылган. Өйдө тараптары сары таш, айттым. Мындай жүрүп үйгө кирип бара бересиздер. Үйдүн артында дагы кошумча курулуштары бар. Азыр сабыр кылсаңыздар, бардыгын кезек менен көргөзүп берем. Так, бул жагы болсо мына навес, освещениясы менен машинаңыздарды алып кирип койсоңуздар болот. 2 машина менимче батат. Так, жакшы. Туугандар, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Жүрүңүздөр. Бул жак ошондо прихожка. Кирип келе бересиздер. Ремонтуна сөз жок. Дизайнерский сонун ремонт болгон. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Бул жагы холл болуп калат. Уже түшүнүктүү эле киргенде. Сразу бул жактан лестница менен 2-нчи этажга чыгып кетсеңиздер болот. Бул жагы да бир комната, бул жагы да бир комната. 3 кабаттуу жилой үй. 5 санузел бар, туугандар, эске алыңыздар. И бул жакка өтөйлүчү. Караңыздар. Бул кухнясы. Мына жактан дагы ошо сразу сыртка чыгып кетсеңиздер болот. Гарнитур, холодильник, микроволновка, печка бардыгы бар. Бул жактан дагы запасной эшик бар, сразу сыртка чыгып кеткенче. Лайктан басып туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Анан 1-нчи кабат, 2-нчи кабат полный теплый пол. Эске алып коюңуздар. Бул жак санузели. Азына кафелдер да сонун ысык болуп турат. Бул жак 1-нчи этаждын спальная. Көрүңүздөрбү? Раковина көзгө. Бул жак кабина дегендей, душевая. Бирок действительно өтө чоң үй. Караңыздар. Кенен жакшы үйлөрдүн бири. Бул жакта лестница менен сразу 2-нчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Подвалга түшүп кетсеңиздер болот, туугандар. Мына жак болсо, туугандар, эми жүрүңүздөр, сиздерге мына 1-нчи этаждан гостиный комнатасын көргөзүп берейин. Мына караңыздар, хан сарай өзүнчө эле. Чоң, сонун. Ремонтуна вообще сөз жок. Кенен. Так, болду окшойт, жүрүңүздөр, гостиныйдан чыгайлы. Эми ушул эле лестница менен 2-нчи этажга чыгып, 2-нчи этажын дагы көргөзүп берейин. Туугандар, 2-нчи этажга дагы чыгып келдим. Лестницалары дагы баскан сайын жанат экен. Өзгөчө сонун лестницалардын бири. Бул 2-нчи кабат, этаж. Оңго бурлайлы. 5 санузел бар, туугандар. Бул 2-нчи этаждын дагы бир спальный комнатасы. Каласаңыздар детский, каласаңыздар дагы бир башка комната. Карап көрөсүздөр. Азыр санузелдин лампочкаларын кое эле экен. Ошол себептен мындай бираз темный болуп турат. Туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Так, жакшы.
Мынау жақ болса қырғыз комната екен. Қараңыздар, өзгөчө бир сонун үйлөрдөн бири. Бул жак экинчи этаждын дагы бир санузели. Экинчи этаждын спальня комнатасы. Себеби ал жерге гардеробный болот. Эшик коюп аласыздар. И мына эшикти ачсаңыздар, дагы бир комната дегендей. Көрдүңүздөрбү? Так, туугандар. Так, азыр менимче бардык комнаталарын көргөздүм. Бул жак типа прачечная болуп калат. Бул жакта деле теплый пол бар. Прачечная, гардеробный карап көрөсүздөр эми. Лайктан басып, тууган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта санузел. Раковина, күзгү, кабинасы менен. Жакшы. Өтө сонун экен. Караңыздар. Туугандар, мына бул жак ошо кухнянын кошумча эшиги. Ушул жактан дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Бул жака жүрүп келсеңиздер, мына. Бул жак кудай буюрса сөрү коюлат. Өзүңүздөр сөрү тапчан коюп аласыздар. Мына жагы той топурга. Очок, самор, раковина баардыгы ушул жакта. Вытяжкасы менен сразу жыттар чыгып кетет. Жакшы. Көрдүңүздөр, Эми бул жакка өтөлүчү. Лайктан басып, тууган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Мына эшиги каласа жилой кылып алат, каласа офис кылып алат, каласа дагы бир комната кылып алат деп эс информация берди. Бул жакты жабайлы. И мына эшикти ачсак, бул жагы топка. Көрдүңүздөр, Так, кааласаңыздар мына ушул тараптан деле өтүп келсеңиздер болот. Бул жагы подвал, туугандар. Жана айттым го. Ошондой сонун үйлөрдөн бири экен. Так, бул жак болсо склад. Бул жак сыртка жатканда центральная канализацияга уланган. Бардыгы сонун. Туугандар, мына колдон келишинче үй жөнүндө маалымат бердим. 2 кабатын көргөзүп бердим. Ылдый тарабы подвал айтып өттүм. Ал жагын кудай буюрса бүткөн, высотасы 3,40 экен, подвалдыкыча. Ал жакта эле жилой, гардеробный, намазкана, спортзал, караоке бүт бардыгы ошо ылдый тарапта, туугандар. Так, эми менимче баары түшүнүктүү эле болду. Колдон келишинче информация бердим. Көчө тараптан дагы сонун болуп көрүнөт экен. Бул жак баратасы 2 машина батат, өйдө турган эмес. Кийин келип көрүп кетесиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. Түшүмүздөргө кире турган үйлөрдүн бири. Баасы 400. Жок, ушул үйдүн баасын, анан эсин номерин ушул видеонун экранына жазып койдум. Менимче өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Лайктан басып, тууган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн.